Азыр биз Чоң Арык айылынын сейил эс алуучу жайындабыз. Жыл сайын Бишкек шаарынын тургундары ушул жерге келип, бээнин сүтүн ичип, ден соолуктарын чындайт. Күндө 5 жол ичип атабыз, бүгүн 7-чи күн ичип атам. Эми 10 күнгө келген, бир 12 күнгө калайын деп турам. Жылда мен өзүм ичем да, бала кезимден бери ичем. Иммунитетти көтөрүп, кыштан оорубай чыгам да. Так ушул мезгилде жайлоодо бээлер салып, саалган сүтүнөн кымыз жасалып турган убагы. Жайлоонун абасы кымыз жуттангандай, кандай керемет. Азиз 13 жылдан бери жардамчысы Виталий менен бээлерди багып, жаздын келиши менен бээнин сүтүн сатышат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Азиз мырза, кандайсыз? Жакшы, өзүңөр кандайсыңар? Рахмат. Азиз, айтсаңыз, күнүнө канча жолу саалат бээлер? Күнүнө 5 жолу сайбыз. Жакка кишилер шаардан келишип, ден соолугун тазалайын деп сүт ичишет. Ден соолугуна кам көргөндөр көп болот а? Ооба, көп. Бул аябай жакшы нерсе. Бээлерди кечинде кулундары менен ток айдашат. Аларды мыкты тейлеген Василий. Ал 23 жашта. Кыргыздар менен жашап, кыргыз тилин үйрөнгөн. Эми ушун чөп жем берип турабыз, суу берип турабыз. Баягы күндүз турушат да, күн ысык сабаганда суу беребиз, чөп беребиз. Күнүгө ток айдап барабыз, эртең менен айдап келебиз. Анан күндүз саап, ушинтип сүт беребиз элге. Мен дагы саап көрөйүн деп атам. Биринчи жолу саап атам бээни. Азиздин жардамы менен мен да бээни саап көрдүм. Корктум, чынын айтсам. Кымызды илгертеден бери ата-бабаларыбыз ден соолукка өтө пайдалуу экенин айтып далилдеп келишкен. Бул суусундук өзгөчө касиетке. Бирок ичердин алдында дарыгер менен кеңешип алыңыздар. Молоко, оно является гипоаллергенным. Кымыздын эң эле биринчи пайдасы бул ички боор, өт, ашказан, ичеги карындарга жана сөөктөгү кальций жетишпегендерге абдан пайдалуу. Бээнин сүтүн күнүнө 4 же 6 жолудан ашык ичүүгө болбойт. Кан басымы төмөндөр абайлап ичүү сунушталат. Анткени кымыз бээнин сүтү кан басымды төмөндөтөт. Витамин А. Май жана июнь айында бээнин сүтү 2 эсе пайдалуу. Айдан Астамова, Данияр Амантурулу, Замана студиясы.